Так, достор, өткөнкү сабакта аналогиялар өтүлгөндөн кийин сиздерге тапшырма берилген. Бүгүн ошол тапшырмалардын үстүндө иштейбиз. Анан дагы бир ресурс бул Сомонун тестинг кейджи сайтындагы аналогиялар тести бар. Ошону дагы иштейсиздер. Ошолор тууралуу сүйлөшөбүз. Ушундан ылдый карай экен, могул жерден баштап улантабыз. Мынакей Аку дейт. Аку бул барчына экен көрсө. Так, 1 мүнөт азыр мен могул жерден бир настройка кылып алайын. Группадан эч нерсе албай эле коелу. Каналдартам да эч нерсе албай эле коелу. Барчынай барсызбы сабакта? Келгиле, мындай кылалычы. Кичине аудиторияны бери жылытып алалы. Ар бириңерге мындай 1 мүнөттүк бир сөз берели. Кандай даярданып атасыңар, эмне кылып атасыңар, өзүңөрдү тааныштырып. Так, Заринадан баштай берели. Зарина деп турат. Зарина, кандай болуп атат даярдык? Мындай өзүңүз жөнүндө жана даярдыгыңыз жөнүндө кыскача 1 мүнөттүк же 30 секундалык бир нерсе айтып өтсөңүз. Зарина. Саламатсыздарбы? Мен азыр ошол мектептен үйдөн даярданып атам. Сиздерден YouTube'дан видеолорду көрүп, мектептен эжелер менен. Кайсы окуу жайга тапшырайын деп даярданып атасыз? Кайсы кесиптикке? Манас университет. Абдан сонун. Манас кандай? Ага, улут Айта берсеңиз, эми улут. эл аралык мамилелер бөлүмүнө тапшырайын деп көрүп, үйдөгүлөр карашып атат, ошо так айта албайм да. Жакшы. Манас университетине болуп анда жакшы, мындай туура чечим кылгансыз. Бир мындай ушундай максаттын болгону бул аябай жакшы. Неме кылыңыз? Манас университети былтыркы жылы неме кылган? ОРТ менен алган, бирок быйыл так билине элек. Негизи алар өздөрүнүн тест менен алат да. Ошого даярдык кылсаңыз жакшы болот. Негизги предмет. Ийгилик каалайбыз. Саламатсызбы? Жакшы. Салиха. Мерим. Саламатсыздарбы? Менин атым Мерим. Мен Рекордтун 1-2 китебин окуп курсун окуганмын. Азыр эми үйдө өз алдымча даярданып жатам. Жана ошол сиздердин сабагыңыздарда даярданып жатам. Жакшы, эми кайсы окуу жайга тапшырган атасыз?
Мен фармацевтикага. Абдан сонун. Мүмкүн болсо Бишкекке медакадемияга аракет кылыңыз, бирок фармацевтика бөлүмдөрүндө бюджет болбойт мээрим, контракт менен окуйсуз, бирок ал фармацевтика эмне үчүн контракт? Анткени ал бизнес багыттуу да, ал жакта кайра өзүңүздүн дары чыгаруучу ишканаларыңызды иштеп чыксаңыз болот, же болбосо аптекаларды ачып дары дармек сатып иштесеңиз болот. Кыскасы ал жак бизнес багыты, ошол эле учурда адамдардын ден соолугуна да кам көрүү. Тең туура кыласыз, азамат. Кыз балдарга фармацевтика аябай туура келет, мен сунуштайт элем. Ийгилик каалайбыз мээрим. Рекордто жакшы окутат жана жакшы мугалимдер бар, ал жакты деле тааныйм. Ийгилик каалайм. Дилзат. Ассаламу алейкум агай. Ассалам. Менин атым Дилзат. Мен үйдөн өз алдымча даярданып атам, анан мектептен эжелер берген тесттерди иштеп, анан сиздердин тапшырыгыңыздарды аткарып. Кайсы окуу жайга тапшыргандасыз? Мен Манас университетинде теология жаатын тандап атам. Аябай сонун, Дилзат. Манастын теологиясына өтүү боюнча мен түздөн түз жардам кыла алам. Ал жерде да окуучуларым бар, кыздар бар, эркек балдар бар. Мен кыздар тапшырып атканда албетте кыздарга дайындайбыз, алар жардам кылат. Теологияга жардамдашабыз, Дилзат. Чоң рахмат агай. Диана. Атым Диана. Менин даярлыктарым Рекордто 1-2 курсунда окудум. Азырынча өз алдымча даярданып. Эң сонун, кайсы окуу жайга даярданып атасыз? Манас университетинде журналистика же болбосо мугалимдик кесибине. Аябай сонун. Силер мындай бүгүн мен жактырган, мен сүйгөн кесиптерди айтып атасыңар да, аябай кубанычтамын, Диана. Манаска анда ОРТ багыттуу эмес, өзүнүн тестине дагы даярдык көрүп койсоңуз жакшы болот демекчимин. Манас университетине тапшырууну сунуштайм, анткени баягы мындай коррупция аралашпаган, эл аралык окуу жайлар эле жакшы болуп эсептелет. Бактыбекова. Саламатсызбы агай. Баарыңарга салам, менин атым Айдана. Азыр өз алдымча даярданып жатам, анан сиздин курстан анан бир сынак дайым курсунда кыргыз тилинде катышып атам. Буюрса Манас университетинин телевидение факультетине тапшырайын деп жатам. Абдан сонун. Ошол журналистика Диана менен бир бөлүмдө болот экенсиздер. Карасаңыздар кандай сонун, Кудайга шүгүр, буюрса иншалла. Максаттардын так болгон аябай сонун. Айдана, ийгилик каалайм. Кудай буйруп өтүп алгыла. Кудай буйруп ошол окуу быйылкы тапшыруудагы мындай жанагындай онлайн болбой офлайн болсо, эми онлайн болсо деле жардам кылабыз. Офлайн болсо дагы жакшы дегендей, баягы университеттин алдында барып отуруп, мороженое алып жешип дегендей, жакшы болмок. Назми. Саламатсызбы, мен Назми. Мен Нованың 2 китебине баргам. Сиздердин да 3-чү эмесине катышып атам, сабагына. 3-чү курска. Өз алдымча үйдөн анан эжелер, окуучулар болуп чогуу талкуулап ошентип даярданып атам. Абдан сонун. Окуу жайчы кайсыга тапшырган жатасыз? Окуу жай программист IT жагына. Ооба. Назмини билебиз, IT жагына тапшырганда. Мен курстар бүтүп, ОРТдан кийин дагы Назмиге өзүнчө жардам кылам дегем. IT жаатына тапшыруучуларга дагы жайында ошо акысыз семинарларды өтүп жардамдашабыз. Рахмат, ийгилик каалайбыз. Ала Тоого, Манаска аракет кылсаңыз болот. Азимхан. Assalomu alaykum ag'ay.
Алейкумассалам. Мен дагы ошо Ош муга тапшырмакчымын, Ош мамлекеттик университетине. Мугалимдик кесибине. Абдан сонун. Кыргыз тилчи болоюн деп атасызбы? Жок, русский класс. Бирок ошо кыргыз тилине тапшырып, анан русскийге перевод кылып жибермекчимин. Ооба. Орус класстары үчүн кыргыз тил деген бөлүм бар. Жакшы, Айзымхан, ийгилик каалайбыз. Рахмат агай. Нургыз? Саламатсызбы агай? Баарыңарга салам. Менин атым Нургыз. Мен дагы ушул рекорддун 1-2 китебинде окудум. Жана азыркы учурда сиздердин курсуңуздарга катышып, жана өз алдынча мугалимдер менен дагы даярдыктар жүрүп жатат. Абдан сонун. Окуу жай кайсысын тандап жатасыз? Мен дагы ошол Манас университетине, журналистика факультетине. Аябай сонун. Кудай буюрса, дагы 5 жылдан кийин бир топ белгилүү журналисттер менен окуучуларым болуп калат экен да, Кудай буюрса агай, иншалла. Аябай сонун. Абдан кубанычтамын. Рекордто окуганыңар дагы бул аябай жакшы, кубандырат. Рекордто жүргөн окутууну мен мындай ыраазы болом, анткени өзүм дагы рекордто иштегем, ал жердеги мугалимдерди да тааныйм. Мындай иш алып баруулары, окуучуларга мамилелери, окутуулары абдан жакшы. Сонун, ийгилик каалайм. Кудай буюрса, ийгиликтүү болосуздар деп ишенем. Бермет менин карындашым 9-класс, эскертип айтып коеюн. Саламатсыздарбы? Жакшы, саламатчылык. Кандай болуп атат даярдык, Бермет? Жакшы эле болуп атат. Сиздердин сабактарыңыздарга катышып атам. Андан тышкары дагы ошол биз сабагыбыздан тышкары ошол мугалимибиз менен ОРТга 9-класстан баштап даярдык көрүп баштадык. Эң сонун. Классташтарыбыз менен. Эң сонун. Жакшылап даярдан, Бермет. Анан азыртан да кесибиңди тандап башта, ошого жараша анан мен дагы жардамдашам. Так, Салиха? Саламатсызбы агай? Саламатсыздарбы? Мен Мырзаева Салиха. Сиздердин курсуңуздарда окуп жатам. Жана өз алдымча окуп жатам. Келечектеги кесибим бул медакадемияга тапшыруу. Ошо көптөн бери эле биология, химия предметтеринен эле даярданып жатам. Эң сонун. Ооба. Медакадемия бул химия, биология шарттуу түрдө болушу керек. Жана жакшыраак балл алуунун аракетин көрүш керек. Мүмкүн болушунча 200 баллдын тегерегин алып койсоңуз же алтын сертификат алып койсоңуз, медакадемия гарантия. Анан медакадемияга тапшыруучуларга да негизи мен көп жардам кылам. Бул сертификаттарды тапшырууда да аябай бир кыйынчылыктар бар. Ал боюнча дагы ошол 6-күнү балким бир семинар кылып, ошону дагы түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Сертификаттарды кандай кылып ташташ керек, кандай артыкчылыктары бар, кантип эсептейт, ошолорду да түшүндүргөнгө аракет жасайм. Ийгилик, Салиха. Дастан? Рахмат агай. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Жакшы, жакшысызбы? Менин атым Дастан. Ошол мен өз алдымча үйдөн жана мектепте мугалимдер менен даярданып атам. Колдон келишинче. Келечекте ошол IT жагына көптөн бери кызыгып жүрөм. Ошол жакка тапшырайын дегем. Эң сонун. Демек, анда Кудай буюрса, ОРТтун жыйынтыгы чыккандан кийин дагы анда ошол IT жаатына даярдык кылабыз. IT жаатына тапшыруучулар, достор, мүмкүн болушунча ноутбук алып даярдык кыла бериңиздер, анткени ноутбуксуз IT болбойт. Ноутбугуңар сөзсүз болсо жакшы болот. Анан мүмкүн болушунча жакшыраак ноутбук алганга аракет кылгыла. Эми албетте мындай азыр айта албайм силерге, аябай кымбатын эң жакшысын алгыла дебейм. Мисалы, азыр эң кымбат ноутбуктар $5000–6000 акча турат да.
азыр андай ноутбукту мен деле ала элекмин, ага деңгээл жете элек. Силерге дагы ошол кымбатыраак ноутбук, жок дегенде бир 40-50 миңдик ноутбук болсо, мүмкүн болсо алсаңар жакшы болот демекчимин. Так, анда биз бүгүн негизи байкашымча ошо көпчүлүгүңөр эле мындай жакшы даярданып атыпсыңар. Негизи практикага көңүлдү көбүрөөк бурушубуз керек экен деген ойдо болуп калдым мен. Азыр болсо биздин бүгүн сабагыбызды баштайлы анда. Биз немени талкуулап салалы деп эле анан Телеграмда Барчынай жок экен бүгүн өзү мезгил байланышы боюнча салют деп жаңы жыл деген түшүнүктү билдирет. Туура мезгил. Суук деп чилде. Так, суук, чилде, ооба суук. Чилде дегенде эле суук экенин билебиз, ысык, саратан. ОРТ дегенде, ОРТ эмес, ЖРТ дейбиз кыргызча, бул май айында болоорун. Негизи бирок бул ЖРТ дегенде майды көп чагылдырбай калат, анткени ЖРТга дайыма эле даярданып, ЖРТ бул даярдык мезгилдерин көбүрөөк эстейбиз. Мында кичине бар. Анан жаан күз дейт. Жамгыр, күз. Жамгыр негизи жамгыр жазга көбүрөөк тиешелүү болот го дейм. Ошону дагы кичине ойлонуп коюшуңуз керек экен. Так, андан кийин орун байланышында абдан сонун мындай 5тен кылып сонун кылып эсептептир. Эмне эле жазыптыр. Орун байланышында китеп, китепкана, мөмө жемиш, бакта дейби, бакча болсо керек эле, бакта болуп калыптыр. Менин оюмча ошо бакча болсо керек эле. Эриндин орду тала, приложение дейт. Приложение деген кыргызча достор бул эмне болот? Приложенияны кыргызча эмне дейт? Ким айтат? Тиркеме болуп калган. Колдонма. Колдонма. Анткени колдонуу үчүн жасалып чыгарылган да, тиркеп коюу үчүн эмес. Тиркеме деп колдонуп жүрүшөт, бирок мен аны туура деп эсептебейм. Анализдин орду лаборатория, жакшы, эң сонун. Ирет байланышында мурунку кийинки бала бакча, мектеп, университет. Ооба. Ымыркай, өспүрүм, жаш курак, орто курак, кары. Ымыркай, өспүрүм, жаш курак. Ооба. АБВГ 1-2-3-4, 1-класс. Абдан сонун, аябай сонун. Мурунку акыркыга ымыркай, кары, таң, түн, Меркурий, Плутон. Могул Advanced акыркы деп айта албайм, достор. Анткени Advanced'дан дагы кийин дагы немелер болушу мүмкүн, даражалар. Ошон үчүн муну акыркы деп айта албай калам. 1-сентябрь, 25-май, окуунун башы, аягы дегендей. Башы анан ортоңку зат атооч, сан атооч. Белгилүү бир деңгээлде ортосу болушу мүмкүн. Бул жанагы маани берүүчү сөз түркүмдөрүнүн А, У, анан уй, нопас. Бул дагы башы ортосу болобу, болбой калышы мүмкүн. Манас, сейтек. Так, бул да сейтек дагы ортосу болбой калат го, анткени ортосу Семетей да. Манас, Семетей, сейтек да. Сейтек эң аягы болуп калат. Төө, анан инген. Бул дагы инген дагы ортосу болобу, бул дагы бул төө жалпы аталышы, а инген болсо ургачысы болуш керек эле, эгер жаңылбасам. Так, андан кийин мээримдики. Сонун мындай кылып мени белгилеп, булар мага келген, көрүп тургам. Мээримдики орун байланышында кино, кинотеатрда, студент университетте, врач больницада, сатууч. Больница эмес, достор. Булар ушул нерселерге мындай көнүшө бериш керек. Оорукана.
оорукана. Мээрим бар болуш керек сабакта. Сатуучу базар, сатуучу базарда болот, акча банкта болот. Негизи көбүнчө ушундай болот, акча банкта, акча капчыкта да болот. Капчык деле акчанын орду болуп эсептелет. Мезгил байланышында бай чечекей жаз туптуура, жарамазан орозодо туптуура, жаңы жыл кышта туптуура, түшүм күздө, ай түндө, аябай сонун. Азаматсыз мээрим. Мээрим дагы немеде рекордто окудум деди окшойт. Ошон үчүн баягы түшүнүктөр да болгон үчүн абдан сонун. Ирет байланышында себүү, үйлөр менен жазылса аябай сонун болот. Оруу, жаз жай, ирет байланышы толук болбой калыптыр. Мынакей бул жакта ирет байланышынан 3-өнөн 15ти жазыш керек эле. Бул жакта Бачынай толук жазыптыр. Мээримдики толук болбой калыптыр. Бирок билесиңер, отур эки билбейт экенсиң, начар дебейбиз биз. Тапшырма аткаруу, анын үстүнө достор, тапшырманы ушундай жолго коюшубуз керек деп айтып жүрбөймүнбү мен? Эмне болуш керек? Бир мугалим тапшырма бербесе деле, мисалы сабак өтүп атат да, азыр айтып атат, сизге балким могул жерде мезгил деген түшүнүк кичине түшүнүксүз болуп калды же жакшы түшүнбөй калдыңыз. Сразу өз алдыңызча изденип башташыңыз керек да. Китептерден караш керек, интернеттен караш керек. Болбой калдыбы? Анан мугалимге жазыш керек. Демек, ошондо өзүңүзгө өзүңүз тапшырма иштеп чыкканды билишиңиз керек да. Даже мугалим кирип элечи, мындай эле азыркы мисалы биз таанышып атпайбызбы? Бул мындай таанышуу сабак процессинен тышкаркы эле нерсе да. Анан жөн эле таанышып атканда деле ошол жерден көңүлүңүзгө бир нерсе тыктый түштүбү, шат жазып калыш керек да, аны өзүңө тапшырма кылып алыш керек да. Мисалы, балким сен кесип тандоодо кыйналып аткансың, бирөө ошол жерде бир кесипти айтты. Ошол кесип сен жөн эле мындай кулаңга жакшы угулду. Ошону деле чат өзүңө тапшырма кылышың керек да. Ошол кесипти издештиришиң керек. Ал кесипти эмнени окутат экен? Кечирип койгула достор, менин телеграм каналым бар эмеспи, бияктагы Турат Албаев каналчы. Ушул жерде могу комментарийлердечи бир окуучу мынтип жазды да, агай, менеджмент деген эмнени окутат депчи. Достор, бул аябай мындай өтө уят нерсе да. Анан мен мындай кылып туруп жибердим да, могул жерде жанагы неме деген Кызыев беле, ушуну таппай кала берем. Гзеев экен, G-Zeus деген сайт бар. Менеджмент деген эмне деп туруп, муну издесең, могул жерге ссылкасын чыгарып берет да. Анан могу перейти дегенин басса, мынтип үйрөтөт бул. Мышканы алып кел дейт, бияка кой дейт. Анан менеджмент деген эмнени окутат деп, анан поиск дегенди бас дейт да. Бул Google'дан издегенди үйрөтөт да. Анан мынтип чыгат экен. Менеджмент деген эмне? Менеджмент мен туура эмес жазып коюп турмун. Анан муну ошентип туруп издеп таап окусаңар болот. Ушинтип изденгенди үйрөнүш керек да. Диана, Миманали кызы Диана. Орун байланышында, дарыканада, доктор ооруканада, окуучу мектепте, балык сууда, соодагер базарда болот. Эң сонун. Мезгил байланышында, кар кышта, алма жайда. Негизи алма жайда болот. Бирок бул мындай түшүндүү болгон үчүн биздин Кыргызстандын шартында алманы күз деп элестетебиз биз. Анткени алма күздө бышат. Бул түшүн бул. Кыргызстанда негизи күздө эле бышат деп элестетебиз да, мындай биздин жалпы түшүнүккө ошондой түшүнгөн. Мисалы, кыш болбогон өлкөлөрдө бул мисалы алманын сезону жок. Бир жерде жаңы гүлдөп атса, ошонун эле жанында башка бир даракта уже байлап турган болот. Азыркы учурда мисалы жанагы IT үй бүлө,
Айдана Өмүрбаева, Бакыт Абдишев дегендер бар го, Гавайиде жашап жүргөн. Ошолор көрсөтүп эле бир жеринде гүлдөп атат, бир жеринде болсо бышып атат. Шүүдүрүм таңда болот, шудурум эмес, шүүдүрүм. Кийим. Так, калың кийим, же болбосо тон деген сыяктуу кийимдин атын айтып коюш керек го. Кийим суукта эле кийилбейт да. Азыр мисалы күн жылуу эле болду, бирок мен дагы эле кийим кийип отурам дегендейчи. Ушундай кичине болбой калыптыр. Жумуш, жаз. Жумуш дегенде жумушту да тагыраак жазып коюш керек да. Мисалы жазкы жумуштарды, кала жумуштары, мисалы дыйканчылык дегендей, же болбосо жер айдоо деген сыяктуу жумуштар бизде жазда болот. Ирет байланышы дагы толук болбой калыптыр. Диана, эске алып коюңуз. Ойноо, күлүү. Ойноо менен күлүү ирет болобу? Болбой калат окшойт. Отургузуу, кыюу. Эмнени отургузуу, эмнени кыюу? Кыйыштыруу балким. Диана? Кандай? Дарактарды отургузуу андан соң кыюу болот деп ойладым. Кыюу эмес, балким кыйыштыруу. Кичине бир аз мындай логикага жакшы келбей калыптыр, макул. Демек, ушул ирет байланыш боюнча дагы ойлонушубуз керек экен, Урушуу, эскертүү, эскертти анан урушту балким болушу мүмкүн. Келүү, кетүү, себүү, ооруу. Бул жерде проблема жок, бирок булардын дагы жанагы иреттердин дагы ар кандай даражалары бар эле, үч түрүндө караганбыз. Опа, мынакей Нургыз ушундай укмуштуудай аткарган экен тапшырманы. Нургызга абдан мындай ыраазычылык. Мынакей орун байланышында 10. Акча намиянда болот дейт. Достор, намиян деген эмне? Жазып аласыңар. Кабарчы студияда болот. Концерт сахнада, машина гаражда, той ресторанда, сабак класста, аябай сонун карачы. Сабак зуумда десе да болот бүгүнкү күндө деген, бирок албетте бул сабак зуум дегенде мисалы зуумду билбеген адамдар толтура болушу мүмкүн. Ошон үчүн мындай жалпыга түшүнүктүү сөздөр колдонулушу керек. Шакек манжа, эң сонун шакек манжа да болот. Жылдыз галактикада, крахмал картошкада, бул зат курамга кирип кетет окшойт. Крахмал картошканын курамында болот да, бирок эми орду десек дагы бир аз окшойт. Машыктыруучу спорт залда, же болбосо ошол машыктыруучу машыгуу залында болот. Мезгил кар-кыш, ай түн, короз таң, каникул жай, эң сонун. Бүчүр баар, сүмөлөк норуз, аябай сонун. Адам начиес. Кондиционер ысык мезгилде, бирок достор, кондиционер бул мындай ысытуучу дагы, муздатуучу да нерсе да негизи. Анан кондиционерлер көбүнчө ысыкта да, муздакта да колдонула берет. Ошону да эске алып коюш керек. Сигнализация кырсык дейт. Сигнализация кырсык мезгилинде ошол сигнализация иштейт да, ошоно бар экенин ошондо билебиз да, туура. Ирет байланышында дүйшөмбү, шейшемби, баш бармак сөңү, тай, кунан, багымдат, бешим, март, апрель. Аябай сонун. Керемет. Нургызга өзүнчө бир мындай 5. Мурунку акыркыга күн, ай, күн, апта, анан ай. Ошол кичине мындай акыркы болбой калгандай болуп атат. Анткени айдан кийин да кете берет да, жылы бар, анан мүчөлү бар, мисалы 12 жылды бир мүчөл дейт. Андан кийин да билбейм, чейрек кылым, анан жарым кылым. Мен жанагы күн менен айды эме кылдым. Ооба, элестет мындай түшүндүм. Эртең менен күн чыгат, кийин түнү ай чыгат го ошол. Ооба.
Kirişүү корутунду январь декабрь, төрөлүү өлүү 1-класс 11-класс. Аябай сонун, эң сонун. Башы анан ортоңкулары ыр кайырма, таң түш, сабак тыныгуу, жаз күз, концерт антракт. Ооба, аябай сонун. Эмнеге жиберип жатышат деп Нуриза жакшы түшүнбөй калыптыр, Кече сабакка катыштыңыз беле, катыша албай калдым. 6:30 келсем, ссылкасы жок экен. Ооба, мен бир аз тургандан кийин ссылканы удалитип салам го кээде. Кечиккендер кирбей калсын деп. Назминин тапшырмасы бар экен. Мезгил түшүнүгүндө шүүдүрүм таңга, түшүм күз мезгилге, канаттуу жаз мезгилине. Канаттуулар келип атат дегенде, ооба. Бирок канаттуу дегенде эле жаз мезгилин түшүнө бербейбиз достор. Бирок ушундай байланыш болуп калышы ыктымалдуулугу бар. Саратан жай, чээн кыш. Чээнге кирүү ошол кыш мезгилинде, демек аюулар ошол чээнге кышта кирет. Аюул эмес, чээнге кирүүчү бир канча жандыктар бар. Түшүнүк орун байланышы, буудай кампа, тамак ашкана, сонун жетини түзүптүр. Бейтапкана, оорукана деп да жүрөбүз. Китеп текчеде, кийим шкафта, студент университетте. Футболбу же футболбу? Футбол, ды болот, Ооба, футбол болот. Сонун, абдан сонун. Мурунку кийинки жума ишемби, 1-2 фундамент дубал. Фундаменттин кыргызчасы эмне достор? Фундамент. Кана? Пайдубал го дейм. Абдан сонун. Ким айтты? Нургыз. Пайдубал. Фундамент пайдубал. Мындай нерселерди биле жүргөн жакшы болот. ОРТда келип калбайт деп эч ким гарантия бере албайт. Окуучу студент туура. Мурунку акыркы урук мөмө. Урук эле башында, аягында мөмө болду. Туура. Жаз, кыш, таптоо, ат чабыш, репетиция аткаруу, көчөт, дарак, бала бакча, университет, аябай сонун. Сентябрь, май, ымыркай, карыя. Аябай сонун. Тим эле мындай уйкаштырып түзгөнсүз го. Четки ортоңку күн түш, музоо торпок. Торпок балким кунажын дагы болушу мүмкүн. Оорулуу дарылануу, киришүү баяндоо, булак, дарыя. Аябай сонун. Илгиз агайдын тапшырмалары экен. Берметтин тапшырмасы. Бермет ирэти жакшы болбой калыптыр. Мындай ортолорун ачыш керек эле. Могул жерден мезгилден кийин 3-4 жүрөт. Мектеп күндүзгү мезгилде, шамал күз мезгилде, эгүү жаз мезгилинде, ысык жай мезгилинде, орунда, асман айда, ай асманда, мал короодо, көпүрө сууда. Көпүрө сууда эмес, балким арыкта же сайда болушу мүмкүн, Мисалы, суунун үстүндө көпүрө болбойт да. Мисалы, көл болсо кантип көпүрө курабыз дегендей. Ордун жакшы ойлонобуз. Жакшы, мунун баарын окуп чыгыш кичине кыйыныраак болуп калды. Алейкум салам. Могул жердеги мондай нерселерди удалчытып сала берели. Абдан сонун. Могул жерде бирөө калыптыр. Мырзайымдыкы. Ирет байланышы. Тердик, отургузуу, кыюу. Кыюу дегениңерди нар өйдө жактан копияланып кеткен окшойт. Март, апрель, күн батуу, оз ачаар, кургатуу, жүк, оз ачаар деген ушундай диний сөздөр, түшүнүктөр дагы келбейт болуш керек деп ойлойм, анткени дин тутунбаган деле элдерибиз бар да, ошон үчүн. Кургатуу, жүк. Мырзайым барбы? Мырзайым жок экен. Мырзайымдын өзүнөн сураш керек.
Могул жерде чекит деген бирөө жүрөт. Бул чекит ким болуп калды? Орун байланышында концерт сахна, чач баш, манжа тырмак, китеп текче топурак. Китеп текче дегенди аябай көп көрдүм, баарында жүрөт. Сүмөлөк нору, короз таң, жакшы, аябай сонун. Абдан сонун, жакшы. Ооба. Достор, эми мындан тышкары могул жакта тесттин кейжиден азыр бир тест жиберем. Ушуну иштеп коюшуңар керек. Анан кимдикке канча туура болду, ошону мага жиберип койгула. Окшоштуктардын биринчи вариантын жиберем. Муну жиберем. Анан дагы бир маселе, мууну үйрөнүп алгыла. Могу менеджмент деген эмне? Ушул сыяктуу кылып, мындай кылып жибергенди үйрөнүп алгыла. Сураганды, караганды үйрөнгүлө достор. Азыр 1 мүнөттөй эле убакыт калды. Кайра жөнөтөйүнбү ссылка? Жетиде сабагым бар. 7ге чейин. Агай бизде ушул көнүгүү сөзсүз аткаргыла достор. Бул көнүгүүлөр, тапшырмаларды сөзсүз аткаргыла. Биз деген айтпадык беле, ойыртуга жакындап калды. Көпчүлүгүңөр окуган эле окуучуларсыңар, көп маалыматтарды билесиңер. Практикага көбүрөөк басым жасашыбыз керек. Практика кылыш үчүн достор, ушул ар бир темада өзүбүз ушинтип тапшырмаларды аткарып иштей беришибиз керек да. Иштешибиз керек. Антпесе болбойт. Так, кайра ссылка жөнөтөйүн достор, бүтүп калды. Дагы бир 20 мүнөттөй мындай эркин сүйлөшүү кылып туралы.